Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда тет-а-тет көрсөтүүсү. Бүгүнкү менин коногум Өнүгүү жана саясат уюмунун президенти Аликбек Жашенкулович. Куш келипсиз биздин көрсөтүүгө. Аликбек мырза, ачык айкын менин түз суроолорума жооп бергенге даярсызбы? Албетте. Мен өзүм ачык адаммын. Бир топ жыл мамлекеттик кызматта иштегенсиз. Өзүңүз көздөгөн пландарды ишке ашыра алдыңызбы? Эми ашырган күндөр дагы болду, ашырылбай калган күндөр болду, убакыттар болгон. Мисалы, Австрияда, ОБСЕде элчи болуп жүргөндө пландарым толук ашыргам да. Мисалы, бир эле же болсо эки мисал. Мына МВДнын проекти бүгүнкү күнгө чейин иштейт. Ошо 2002 жылы биз ошо Грузиянын элчиси менен экөөбүз атаандашып атып, күрөшүп атып, $1 миллион долларлык грант алганбыз. Бүгүнкү чейин ошол грант улантып атат да. МВДга уккандырсыз, кээ бир райондорго ремонт кылып, машина алып берип, техника, оборудование алып берип, сыртка ошо милицияда иштеген кадрларды окутуп, жаңы ыкмаларгачы ушундай бүгүнкү күнгө чейин болуп атат. Экинчиси, мисалы, ОБСЕ академиясын ачканбыз. Ошо 2003 жылы Бишкектен бүгүнкү күнгө чейин иштейт. Ал академияда болсо жалаң кыргызстандык же болсо борбордук Азиядан эмес, тетиги алыскы Европа, Америка, Африкадан дагы бирден болсо дагы студенттер окуйт. Бизде окуса, өзүңөр билесиңер, жаш кезде окуган жер жакын болот. Ошо Кыргызстанга дагы күйүп, Кыргызстан үчүн дагы жардам берген инсандар пайда болот да чет өлкөдө. Ошон үчүн ушул конкреттүү эки ишти айтсам болот. Же болсо Тышкы иштер министрликте иштеп жүргөндө пландары көп болчу. Бирок тилекке каршы мындай ар кандай интригалар болуп, баягы кыргызда жакшы макал бар эмеспи? Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деп. Ошондой көрө албагандар болуп, бут тосуулардан мен жумуштан кетип калдым да. 2005-2007 жылдары Тышкы иштер министри болдуңуз. Айтсаңыз, ал кызматтан өзүңүз баш тарттыңызбы, же ал саясий кырдаалга байланыштуу кызмат ордуңуздан кеттиңизби? Жок, жана четин чыгарып кетпедимби? Тиги негизинен ушу президент Бакиев ушундай чечим кабыл алган. Ал себеби ошо 2007 жылы уже үй бүлө башкаруусу абдан күчөп кеткен да. Мен мисалы көп кадровый маселе боюнча үй бүлөнүн мүчөлөрү мага таңуулаганда мен дайындабай койчумун. Бул бир себеп. Экинчи себеп, мисалы, ошол эле уккандырсыз ХИПИК программасына президент, премьер ХИПИКке киребиз деп тапшырма бергенде, мен ушу биздин элчилер менен сүйлөшүп, мындай изилдеп көрсөк, 30тан ашык мамлекет кириптир ошол ХИПИКке. Бирөөсү дагы жакырчылыктан, карыстардан кутула албаптыр да. Кайра ошо эл аралык бир корпорацияларга көз каранды болуп, экономикалык көз карандысыкты жоготкондо, ошол себептен мен каршы чыккам. Анан бул дагы аларга жаккан эмес. Үчүнчү себеп ушул база боюнча дагы мен ачык айкын өзүм оюмду айткам. Базаны чыгарыш керек, же болсо катуу талапты коюш керек. Ушундай Кыргызстандын шарттарын, Кыргызстандын бир чоң бир маселелерди койгонго ушул чечкенге депчи. Көрсө, эң негизи билесиңер, баягы акыры биринчи жыл жакшы эле иштеген, андан кийин уже үй бүлөлүк башкаруу бардык тармакта, тышкы саясатта дагы, ички саясатта, экономикада аябай өнүгүп кетпеди. Ошол себептен мен кетиргенге мажбур болду. Анткени мен көп нерсеге каршы чыкчумун да, өзүм принципиалдуу пикиримди айтчумун да. Арада 10 жылдан ашуун убакыт өтүптүр. Бул арада Тышкы иштер министрлигинин саясатындагы кандай өзгөрүүлөрдү байкадыңыз? Мисалы, Өзбекстан менен болгон мамиле дал ошол жылдары каталдаша баштаган. Эми тилекке каршы мына өзгөчө акыркы 7-8 жылда тышкы саясаттын аброю, жалпы мамлекеттин аброю, тышкы саясаттын мындай конкреттүү иштер салымы чоң болду деп айта албайбыз. Анткени сиз мисалы акыркы 5-6 жылда уктуңуз беле, ушу тышкы иштер министрликте министр болобу, элчиси болобу, же зам министри болобу, элге чыгып, элге мындай тышкы саясат чечмелеп, конкреттүү иштерди аткардык, баланча инвестиция тарттык, баланча
кадрды чет өлкөдөн тарбияладык, баланча грант алып келдик деген мен мисалы уккан жокмун. Тилекке каршы элдин деле ой ошондой, мен көп кишилерден сурайт, менден дагычы. Мурун мен иштеп атканда өзүнчө тышкы иштер министрге эң маанилүү министрлик катарында ошо башка министрлерге таасир берип, өкмөттүн чечимине чоң таасир берчүбүз да. Биздин үнүбүз, биздин укугубуз дагы күчтүү болчу. Азыр болсо андай эсептелбейт. Баягы тышкы иштер министри статис катарында эле өзүнүн баягы оюн айта албайт. Администрация президенти эмне десе, ошону эле кайталап калат. Катачылык болсо дагы, же болсо мына Атамбаевдин убагында көп тышкы саясатта эмоционалдык бир ойлонбогон сөздөр айтылып, туура эмес кадамдар жасалбадыбы? Тышкы иштер министри ошол жерде өзүнүн пикирин айта алган жок да. А негизги дүйнө жүзүндө ушундай да, тышкы иштер министри деги эле тышкы иштер боюнча чечим кабыл алып атканда президент. Ошо элчиликтен баштап тышкы иштер министри, башка министрлер, өкмөт, парламентте өз пикирин айтып, ошондон кийин гана кабыл алат да, а бизде акыркы 7-8 жыл тескери болду. Президент эмне дейт, ошону анан аткарышат да. Туурабы, туура эмеспи, мамлекетке пайда алып келеби, же улуттун кызыкчылыгы көздөйбү ошол чечим, же көздөбөйбү, аны эч ким талдабайт. Ошол себептен тилекке каршы бүгүнкү күндө Кыргызстандын ушу аты деле, Кыргызстандын баркы деле мындай аябай начарлап кеткен. Мен ойлойм, азыр Сооронбай Шариповичтин астында чоң иштер турат. Кыргызстандын баркын көтөрүш керек эң биринчи. Эгер биздин мамлекеттин баркы көтөрсө, ошондо ишеним пайда болот эл аралык коомчулуктун. Ошондо инвестиция келет. Ошондо жанагы ар кандай окуяларга биз таасир бере алабыз. Же болсо отуруп эле алакан жайып отура беребиз да ошондо. Тышкы иштер министрлигин жетектеп турганыңызда кандай катачылыктарды кетиргем деп ойлойсуз? Эми албетте бул жалаң эле тышкы иштер министри эмес, жалпы ушу чиновник болуп жүргөндө мен жеке өзүм катачылыгым биринчиден ишенчек, экинчиден кээде баягы принциптерге өтө катуу туруп койгом да, ийкемдүү болбойчу. Ушул эки катачылык кеткен. Эми албетте адам баягы чоңойгон сайын, өскөн сайын өзгөрүш керек да. Анткени заман өзгөрүлөт, убакыт өзгөрүлөт, жалпы коом өзгөрүлөт. Ошол себептен адам заманга жараша өзүнүн пикирин, өзүнүн мындай принциптер эмес, принциптер сакташ керек. Өзүнүн пикирин мындай оңдоп, ошону чечмелеп, элге жеткизип туруш керек да, менин оюмча. Дипломат катары айтсаңыз, Кыргызстан үчүн кандай саясат жүргүзүү пайдалуу деп ойлойсуз? Эми мындай да, эң негизги жалаң Кыргызстан эмес, жалпы башка мамлекеттерде да эң негизги принцип да бул улуттун кызыкчылыгы. Улуттун кызыкчылыгын аныктаган, көздөгөн саясат болсо, ошондо башка эл аралык коомчулуктагы сыйлайт. Ал ошолорго жагабы, жакпайбы, бирок сыйлайт да, анан аткарылат. Мисалы, мына бир эле мисалы айтып коелук. Камбарат-1, Нарын Каскад ГЭС боюнча. Мына шашып-пушуп 15-жылы, 14-ün аягында, 15-ün башында ошону денонсация кылып, Россия менен иштеп чыкпады беле. Анан жарым жыл, бир жылда эле башка инвесторлор толуп атат, табабыз деп. Кана бүгүнкү күндө барбы ошол? Ошондо кадамга барганын астында 10 эсе, 100 эсе ойлонуп, баягы Кыргызда бар эмеспи, тиги кеңешип кескен бармак оорубайт депчи. Эч ким менен кеңешпей туруп эле эмоционалдык заявление кылды. Президент анан өкмөт аны хоп деп чечим кабыл алып койду, парламент дагы колдоп койду. Аягында бүгүнкү күндө Кыргызстан $36 миллион Россияга каршы болуп калды. Бул эмне себептен? Болуп тур жана Русгидраларда коррупция деп кийин эмелер чыкпадыбы? Аякта дагы кемчиликтер болот. Кайсы мамлекетте албайсыз? Бардык жерде бар. Бардык жерде коррупция бар. Бардык жерде чиновниктердин деңгээли ар кандай болот. Бирок мамлекеттик деңгээлдеги ушундай шашып-ушуп, анан эмоция алдырып чечим кабыл алып барыш керек, сүйлөбөш керек. Бул өтө маанилүү. Же болсо мына Казакстан боюнча. Ошол оондан баштап тиги тескери сүйлөгөн бул абдан менин оюмча жалаң Казакстан, Кыргызстан эмес, ошо жалпы эл аралык коомчулукка дагы тиги биздин элибиздин, мамлекетибиздин аброюн
кандай бир кыянаттык жаратты да. Ойлоп көрүңүзчү, силер мисалы айтат кыргыздарга Кыргызстанга барып кайрылбайбы депчи. Ошо ООНдун трибунасынан кайрылабы. Мисалы бул мындай да, үйдө отуруп алып, сиз үйүңүздөн чыгып алып, анан сырттан үй бүлөңүзгө кайрылсаңар, үйгө барып сүйлөшпөйбү дейт, туурабы? Ошол эле себеп. Же болсо Назарбаевди 1 жыл мурун көкүлөтүп, аябай мактап жүрүп, кийин анан эмне гана кылган жок. Эми уят да булчу. Ошол себептен мен ойлойм, тышкы саясатыбыз бүгүнкү күндө абдан кыйын абалда. Бирок мына акыркы Сооронбай Шарипович президент болгондон кийин Россияга барды, Минскиге барды, Өзбекстанга барды, Казакстанга барды, тиги Тажикстанга барды. Ушул визиттер бир жакшы абал түзүп койду да. Анткени Сооронбай Шарипович жанагы өзүнүн мен угушумча, башка дипломаттар менен биз дагы маектешип турабыз, пикир алмашыпча. Жөнөкөйлүгү менен, өзүнүн имандуулугу менен, адамгерчилиги менен Путинге дагы, Назарбаевка дагы аябай жакшы маанай түзүп келиптир да. Аликбек мырза, 2010-жылы келген убактылуу өкмөттүн арасында сиз болгон жоксуз. Кызмат сунуштадыбы сизге? Ооба, 2010-жылы 10 апрелде Роза Исаковна ошо президент милдетин аткарып жүргөндө, жанагы Министерство обороны зданиясында отурушкан, ошондо мени чакырып, Атамбаев дагы кирип калды, чогуу тышкы иштер министри болуп деп сунуштаган да, бирок мен баш тарткам. Эми ага көп себептер бар да. Биринчиден ошо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн адамгерчилик сапаттары, өзүнүн мындай накта ниеттерин мен ошол кезде эле билгем. Ошон үчүн мен баш тарткам. Эми калган чечмелебей эле коеюн. Анткени бул адамгерчилик жагынан туура эмес болуп калат го. Кийин дагы Атамбаев президент болгондон кийин Дипакадемия ректору болду ишти, анан элчиликтерди сунуштады, бирок мен баш тарттым. Эми адам деген принциптер болуш керек да. Кызмат менен бийлик бул кыргыздар айтып коебуз, колдун кири деп. Колдун кири болбосо дагы, бирок негизги максат элге, мамлекетке чын пайда алып келиш керек. Бирок ал командада туура эмес кишилер отурса, бул кыйын да. Кыргызстан коррупцияга батты, үй бүлөлүк бийлик орноду деп кыйкыргандар бийликке келип, мына башкарып жатканына 7 жыл болду. Кандай деп ойлойсуз? Өзгөрүүлөр болдубу? Тилекке каршы мен 11-12 жылдарда дагы ошентип айткам да, кутула албайт депчи. Мына 7-8 жыл болду, Атамбаевдин мөөнөтү бүттү, кутула алган жок. Мисалы, ошол эле коррупция боюнча ким жакпаса, ким саясий баягы көз караштары туура келбесе, ошолорго эле иш козгоп, туурабы, туура эмеспи, ал коррупционерби, коррупционер эмеспи, далилдей албай, көбү акталып, көбүрөөк эметип кетпедиби? Же болсо бүгүнкү күндө мына коррупция кутулду деп эч ким айта албайт. Бир эле мисал, мына ТЭЦ-те жакында авария болбоду беле, билесиңер? Ошол элибизди, Бишкекте жашап аткан элибизди ошол жерде аябай кыйналбады. Андан дагы Кудайга шүгүр, Кудай бизди жакшы көрөт экен. Ошол жерде тиги кичине өзүнүн баягы катуулаганын асайтып жылып калбады күндөрчү, токтоп калды бул. Же болсо оркой эле чыгып калды. Мына ойлоп көрсөңөр, Казакстанда, Алматада 3 миллионга жылуулук берген ТЭЦти 70 миллион долларга ремонт кылышкан, реконструкция кылышкан. А бизде 386, бул эмне деген акча? Канча ошол 386-га, мисалы 100 миллионга дагы болуп тур, 180-ге дагы ремонт кылса, реконструкция кылса, 200 миллионга канча мектеп, канча бала бакча, канча керек болсо ошол башка нерселер жазса болот эле. Туура, мугалимдерге, врачтарга, бюджеттиктерге айлыгын көтөрүп, шарттарды түзүп. Бирок андай болгон жок. Же болсо таможняны алалык. Мына таможняны айтып атпайсызбы, жакында эле канча контрабандалар кармалып атат. Мына Кытай менен 4 миллиард, 4,5 миллиард. Биздин бюджетте болсо көрсөтүп атат, болгону 1,5 миллиард доллар берет экен. Киришеч таможня. Канчасы? Баягы бул барысы коррупцияда. Тилекке каршы коррупцияны
жеңмек түгіл күрөш алған дагы жок. Экинчиден мына болуп туруп үй бүлөлүктү мен айта албайм. Үй бүлөлүк асайгандай көрүнөт сыртынан. Аны дагы угабыз го. Бирок кландык күчөдү. Атамбаевдин кланы аябай күчөдү. Тегерегинде жүргөндөр баарысы байды. Министр болду. Астыңкы премьер-министр болду. Дагы эмне керек? Ошон үчүн бул жерде адилеттүү башкаруу болду деп бүгүнкү күндө айта албайбыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен тет-а-тет көрсөтүүсү. Бүгүнкү менин коногум экс-тышкы иштер министри Аликбек Жашенкулович. Аликбек мырза, Кыргызстанга сиздин оюңузча кандай башкаруу керек? Президенттикпи же парламенттикпи? Мындай да негизинен мен ойлойм, бул кеп башкаруу системада эмес. Мыйзамдар иштеш керек. Конституция иштеш керек. Мына Атамбаевдин убагында эмне деп айтылган? Парламенттик мамлекет болдук деп сүйүнүп. Бүгүнкү күндө айта алабыз, парламент бирдеме чечет деп. Парламент эчтеке чечпейт. Баарыбыз билебиз, бир киши чеччи. Ошол кандай тапшырма берсе, ошону кабыл алат да. Бул парламенттик башкаруу же болсо президенттик башкаруу деп эле ачык эле айкын жазбайбы, туурабы? Менин оюмча мындай да күчтүү президент, күчтүү парламент, күчтүү өкмөт болсо, деги эле мындай тажрыйбалуу, таза адамдар иштесе, жаштар иштесе, шыктуу, билимдүү, ошондо жыйынтык чыгат. Ошондо биз өнүгүү өсөбүз. Же болсо бир эле партиянын өкүлдөрү чоңоюп, же болсо бир кишинин тегерегиндеги баягы шопур болуп жүргөн күзөтчү болуп жүргөн адамдар чоңойсо, бул эмне? Калыс караш керек да, барынча. Бизде партиянын терсесине карабай, улутуна карабай, жерине карабай, өзүнүн профессионалдык деңгээлине, адамгерчилик мамиле деңгээлине карап эметсе, анда башка сөз болмок. Анткени бизде элибиздин арасында Кудайга шүгүр кур эмес, көп таланттуу, көп билимдүү жаштарыбыз дагы бар. Тез эле оңолуп кетмекпиз биздин мамлекет, менин оюмча. Сиздин чет өлкөлүк коллегаларыңыз Кыргызстанга кандай баа беришет? Бизди теңине алышабы? Мындай да, мен коллегаларым аябай мындай дипломат болгондон кийин мага биздин мамлекет жөнүндө жаман айтышпайт. Анткени алар мен тиги характеримди билет, мен аларды тизгиндейм да, коотур депчи. Сен биз жакта эмне кыласың? Мындай да, эгерде чындап карасаңар, кайсы мамлекет болбосун, мындай талдап келсек, бардык мамлекетте кемчиликтер бар. Мына ошол эле мисалы Америка мактанат эмеспи деймин да. Мен америкалык дипломаттарга сүйлөшө келгендечи, мисалы, мына биздин 16 жыл жанан тигиндей мындай деп бир аракет кылбадыбы батышчылар? Мен айткам ошондо. Убагында Американы куруп атканда канча миллион деген индейцтерди кылып салган Америка, ошол эле демократия деген. Же болсо бүгүнкү күндө мына Гарлем деген район бар Нью-Йоркто, жалаң каралар жашаган. Аяка башка актар кире албайт, өлтүрүп коет сразу. Же болсо Латинос деген райондор аяка дагы кире албайт. Бизде андай райондор жок да, Кудайга шүгүр, туурабы? Кенен кесир басат. Ошон үчүн мен айтарым, кайсы мамлекет албайлы кемчиликтер бар. Бирок ошолор албетте бир нерсени айтып коеюн, бизде бир чоң эме, кандай орусча преимущество десе эле, чоң бир жакшы нерсе бар да. Биздин мамлекет чакан болгондуктан биз башкаларга бир кыйынчылык жаратпайбыз да, башка мамлекеттерге. Мисалы, биз башка мамлекетти басып алабыз деп коркутпайбыз да, туурабы? Бизден коркпойт эч ким. Бул ошол бир чоң, бул дагы минус болушу мүмкүн, бирок бизге плюс да. Эмне себептен? Эгерде мындай да, сиз адамдан коркпосоңуз, сиз ошол адам менен мамиле түзөсүз, туурабы? Ошону менен жакшы болгонго аракет кыласыз. Анткени ал адам сизге керек болушу мүмкүн, пайдап келиши мүмкүн. Ошон үчүн бизде ушул чоң плюс бар. Кайсы мамлекет? Чоң мамлекет беле, кичинекей мамлекет беле? Мен муну ОБСЕде элчи болуп иштеп атканда сездим да. Алар бизге мындай коркпостон мамиле кылат да. Мына эки президент жолукту, жакшы маанай түзүлдү. Эми дипломаттар иштеш керек да. Өкмөттөр иштеш керек. Ошол эки сүйлөшкөн президенттин жакшы маанайды ишке ашырыш керек. Эки мамлекетке тууганчылык
достчулук мамиле түзгөнгөчү бардык жагынан, саясий жагынан болобу, коопсуздук жагынан болобу, экономикалык жагынан болобу, маданият жагынан болобу, ошондой мүмкүнчүлүк бар. Ошону ишке ашырыш керек. Министрлик тараптан кайрылуу жасалат. Бирок саясий кылмышкерлер Кыргызстанга эмне себептен кайтарылбайт? Мисалы, ошол эле Батукаев, ошол эле экс-президенттин баласы Максим Бакиев. Себеби эмнеде? Негизинен эң биринчи себеп бул Атамбаев президент болгондо биздин Кыргызстандын эл аралык аброю аябай түшүп кетти, ачык айтканда. Өтө төмөндөп кеткен. Анткени ошо тышкы саясат, жоопкерсиздик, өтө эмоционалдык бир түрлөргө жеке бир кишинин саясаты болуп калды да. Бул мамлекеттик саясат болуш керек. Улуттун кызыкчылыгына көздөгөн саясат болуш керек. А бул жерде бир эле кишинин саясаты болуп калды. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан мисалы эми ошол эле мисалы Великобританияны алсак, жана тиги Эмчин Бакиевди бербейт, эмне башка а жерде эки мамлекеттин ортосунда келишим жок экен. Юридикалык жагынан кызматташуу, бири-бирине жардам берүү депчи. Ошону жазаш керек эле. Үчүнчү жагы дагы бир чоң себеп айтып коеюн, мына 27 жыл болуптур эгемендүү мамлекет болгондон бери. Ошондо тилекке каршы биздин эл аралык юридикалык системаны жакшы билген, мындай жогорку деңгээлде ушу кыргыз балдардан юристтерди тарбиялабаптырбыз да. Бар, бирок алар аз да. Анан көбүнчөсү алар ошо эл аралык уюмдарда же болбосо чоң фирмаларда иштейт. Алар айлыктары чоң, анан мамлекетке кызмат кылган кызыктар эмес. А бизде ушу мамлекетке ошол юристтер чечмелеп берген, ошолор мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн. Мына билесиңер да, кайсы эл аралык сот болбосун биздикилер уттуруп атпайбы? Ошол себептен менин оюмча ушул маселеге дагы абдан чоң эме кылыш керек. Деги эле мамлекеттин аброюн көтөрүш үчүн дагы көп бир системалык өзгөрүүлөр болуп, мыйзамдуулукту чыңдаган, жоопкерчиликти чыңдаган саясат болуш керек да. Анан мындай да, тышкы саясат менен ички саясат байланыш болот. Эгер ички саясатта жоопкерчилик күчтүү болсо, тартип күчтүү болсо, мыйзамдуулук күчтүү болсо, ошондо башка тышкы саясаттар дагы сыйлайт. А эгерде ичибизде башаламандык болсо, жанагындай мына биздин алтын кендерди кээ бир жергиликтүү элдер басып алып атат, туурабы? Кээде рейдерлик захваттар болуп атат. Кээде туура инвесторлор дагы туура эмес мамиле жасап, коррупция негизинен жергиликтүү элдин дагы кызыкчылыгын эсептебей, мамлекетти алдап кетип атпайбы? Ушул себептен анан башкалар мындай да, бизге саясатчы болобу, инвестор болобу, келерде изилдейт. Кыргызстанда саясий абал кандай, закондор кандай иштейт, соттор кандай иштейт, коррупция барбы деп, ушунун баарысын изилдеп туруп анан келет да. Же болсо башында аябай кызыктар болот. Азыр деле кызыктар күтүп атышат. Качан бир жакшы мыйзамдуу мындай тартипти орноткон бийлик келет депчи. Качан ушу коррупцияны тишкиндейт, качан криминалды тишкиндейт деп бир мамлекетте бир жакшы калыпка келет деп күтүп атат да. Ал өлкөлөр менен кантип келишим түзүш керек? Эми ал тышкы иштер министрлиги, элчиликтердин иши да. Муну проект иштеп чыгып, анан аякка сунушташ керек, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек, макулдаш керек, анан ошондон кийин анан чыгат да. Аликбек мырза, сиз Акаевдин, Бакиевдин убагында да иштегенсиз. Отунбаева Атамбаевдин доорунда көрдүңүз. Баары салыштырмалуу билинет дегендей, кыскача Атамбаевдин кетирген катачылыктарын айтыңызчы. Азыркы президент Сооронбай Жээнбековго кеңешиңиз эмнеден биринчи башташ керек? Эми биринчиден мен сиз туура айтасыз, мен баар менен тыкыз иштегем. Роза Исаковна менен дагы ал киши министр кезинде мен биринчиден болуп 4 жыл иштегем. Атамбаев менен дагы ал министр промышленности болгондо мен тышкы иштер министри болгом. Первомайский районунда иштегенден башынан бери эле тааныйм да. Эң негизги баарына бир чогуу кемчилик айтып коеюн, мындай сөзү менен иши дал келбегендей көрүнүш бар да. Ошол эң чоң. Анткени ичинде баягы имандуулук маселеси, ошого даярдык, рухунун баягы основасында, деңгээлинде болуш керек да.
сыртынан мына байкап жүрөсүңөрбү, депутаттар болобу, министрлер болобу, мындай элге сүйлөгөндө баары туура сүйлөйт. Эч ким дагы жаман сүйлөө деп айта албайбыз. Бирок иш жүзүндө кандай иш жүргүзөт? Өзүнүн алып жүргөнү, өзүнүн маданияты, өзүнүн ички руху, өзүнүн баалуулуктары кандай? Кептин барысы ошондо да. А биз болсо ишенчек эл болот экенбиз. Ошо сырттан карап туруп эле ошо ол жакшы бала экен. Бир кичине сыйлап койсо, кичине бир урматын көрсөтүп койсо эле ошону о жакшы экен, мындай бала экен деп калат эмеспи? Ички адамдын ички сапатын, ички дүйнөсүн байкап туруп анан баа берсек, анан шайласак ошондо туура болмок да. Эми Атамбаев жөнүндө айтсак, Атамбаев убагында досум деп сүйлөшүп, жакшы сүйлөшүп, мындай адамгерчилик мамиледе болчубуз. Бирок тилекке каршы бийлик деген адамды өзгөртөт экен да. Мына Атамбаевдин убагында аябай мисалы бири-бирин каралаган, ушак, интрига аябай күчөйдү да. Бул эң бир тескери көрүнүш. Экинчиден коррупция күчөдү. Сөз менен күрөшөм деп коюп, бирок иш жүзүндө башка болду. Үчүнчүдөн кадр маселеси. Кадр маселесин жалпы мындай калыс карабай, адилеттүүлүк карабай, жалаң өзүнүн жакындарын. Жана башында айтып кетпедимби, ошо тегерегиндегилерди дайындап эле алыс көрө алган жок да. Президенттик бул элдин атасы да. Калыс караш керек болчу, партиясына карабай, жерине карабай, жалпы адамдын сапатына, ошонун профессионалдык деңгээлине, өзүнүн тажрыйбасына, билимине жараша койсо, анда биз тез эле кетмекпиз. Анын үстүнө бул Атамбаев өзүнө сын айткан кишилерди аябай катуу кабыл алат экен да. Анан өч алмай бар экен. Ошол бул баягы президент деңгээлдеги сапаттар эмес да. Бул деген президент деген аябай кенен болуш керек. Аябай бир мындай философ болуш керек өзүнчөчү. Бизде болсо көп нерсени туура айтат, бирок ишке келгенде башка да. Азыркы жогорку кеңешке көңүлүңүз толобу? Жана Сапар Исаковдун өкмөтүнүн иш алып барып жатканына-чы? Эми биринчиден Сапар Исаков боюнча айтайын, ал менде иштеген юрист болуп, ошол юридический управленияда. Ошол үчүн этика жагынан мен ал бир кандай бир ачып бере албайм да, туура эмес көрөм анткени чогуу иштешкен киши менен тигиндей мындай деп айтканын. Анан жалпы өкмөттү айтсак, албетте өкмөттүн профессионалдык деңгээли, өкмөттүн тажрыйбасы, өкмөттүн деле көрөгөчтүгү мындай жетишпейт да көп нерседен тилекке каршы. Парламентти деле айтканда мындай ачык айтсак, мындай көңүлүң бир ойлонгон кишинин көңүлүнө ток келе албайт да. Анткени карасаңар, сүйлөгөндө кээ бирлер аябай жакшы сүйлөйт. Бирок чечимге келгенде баягыдай эле өйдү жактан кандай чечим талап кылса, баары эле ошого добуш берип атпайбы. Бул эмне деген? Дагы эле айткан сөзү менен иши дал келбейт да. Ошол себептен мен оюмча парламенттагы принципиалдуу түрүндө, эгерде биз парламенттик мамлекет болобуз десе, ал жерде тажрыйбалуу, билимдүү, элге күйгөн, мамлекетке күйгөн адамдар болуш керек да. Дүйнөдөгү болуп жаткан өзгөрүү, жетишкендиктерге бизде эле чакан, газ, нефтиси жок мамлекеттерди көргөндө аябай ызаланасың. Айтыңызчы, Аликбек мырза, эмне кылыш керек, эмнеден биринчи башташ керек деп ойлойсуз? Мына бизде айтып атпайбызбы? Газ жок, нефть жок. Мен буга макул эмесмин. Мисалы, менин досторум ар кайсы мамлекеттен келет да, кээде сүйлөшүп калабыз, өзгөчө бизнесмендер келгенде, кыргыздар силер бактылуу элсиңер дейт. Эмне десем, акчанын үстүнө басып жүрөсүңөр деп. Кандай тоолоруңар бар, кандай абаларыңар таза, сууңар таза, канча суу чыгат, канча эмелер чыгат, иш кылып биздин шарттар аябай жакшы да, бардык жагынан. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде жанагындай эгер тартип, мыйзамдуулук орносо, акылдуу, билимдүү балдар көп бизде, кыздар. Ошолордун жаңы технология алып келип, көп нерсени иштетсек болот. Бул бир жагы. Негизинен эки багытта жүргөндө, ошол эле мен жанагы айткан мамлекеттер, бул имандуулук, анан ушу элдин идеологиясын жакшы алып барыш керек. Анткени мына кенедей студияда деле өзүңөр билесиңер, эгерде
силер ошол операторго ишенбесеңер, режиссерго ишенбесеңер, ошолор так аткарбаса, өзлөрү мындай профессионал болсо, силер деле иштей албайсыңар, кыжалат болосуңар. Жыйынтык жок болот. Туурабы? Ошол мамлекет дагы ошондой. Ошон үчүн мамлекетте бардык жагынан сапатка жооп берген эме болуш керек. Мындайда эгерде рухубузду, духубузду оңдоп, идеологиябызды оңдосок, калган экинчи маселе бул технология да. Ал мына Япония, Кытай, Европа мамлекеттери, ошол эле Россия, Казакстан биз менен бөлүшкөнгө даяр, мен билишимче. Алар айтат, бир стабилдүүлүк орносо, тартип болсо, мыйзамдуулук болсо, бири-бирибизди сыйлап мамлекет. Эми биз алакандай мамлекетпиз да башкаларга салыштырмалуу. Колдоп бизди тез эле биз өзүбүз көтөрүп кетебиз. Жанагындай тиякты карабай, биякты карабай, карыстардан бир мындай эмени истебей, өзүбүздүн мамлекетте бардык нерселер бар. Ошону иштетип, тартипти орнотуп, биримдик болсок, элдин биримдиги дагы өтө маанилүү, бөлүнбөй жарынбай. Ошондо биз тез өнүгүп кетебиз. Сиз Тышкы иштер министрлигин жетектеп турганда, тышкы карызыбыз канча эле? Эми жана билишимче 1,5-2 миллиард болчу, азыр болсо 4 миллиарддан ашпадыбы. Акаевдин убагында 2,5 миллиард, Бакиевдин убагында 1,5 миллиард азайып. Ал эми Атамбаевдин башкаруу мезгилинде тышкы карызыбыз 4,5 миллиард долларга жетиптир. Бул эмнени кабар берет деп ойлойсуз? Эми бул негизинен жанагындай өкмөт профессионалдык эмесин көрсөтөт да, биринчиден. Экинчиден, ушу экономикалык программалар ушу өзүнүн күчүнө таянган эмес да. Жалаң эле карыз алыш бул эң оңой нерсе да. Сырттан алып эле, мына бир үй бүлөдө мисалы карыз алып эле, анан үй бүлөсүн багып, бир майда чүйдө кылып иштерди кыла берсе, эртең балдар эмне болот? Ошол балдар жооп берет ошол карызга, эгер ата-энеси жок болуп калса. Бизди дагы ушундай абалга түшүрүп кетти Атамбаевчи. Биз кандай кылабыз депчи. Анан тиги албетте дүйнө жүзүндө карыз алуу тажрыйбасы бар, бирок анын чеги болот да. Ирети болот анын. Ошол иретине, чегине жараша анан бир ошол алган карызды натыйжалуу кылыш керек да. Жанагы эле ТЭЦ айтып атпаймынбы? Ошол 386 миллион карызга батып турбуз. Дагы эгерде проценти менен санасак, андан дагы көп. Бир 500 миллионго чыгып кетет да. Анда кандай? Бул жерде коррупцияны оркой эле чыгып калып атпайбы негизинен? Ошол себептен бул жерде ошо сырттан кредит алып, ошол карызга батырып, анан дагы коррупция аябай чоң болуп, биз өтө оор экономикалык өтө оор абалда болуп калдык. Бирок мындан деле чыксак болот. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен тет-а-тет көрсөтүүсү болду. Бүгүнкү менин коногум экс-тышкы иштер министри Аликбек Жаншынкулович болду. Эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.